Саламатсыздарбы, улуу кыргыз элим Садыр Жапаровду саунада жүрөт деп ушак чыгарбай, канчалаган адамдарга ипотекалык үйлөрдү салып атат деп мындай жакшы жагын айтпайлыбы? Могу эженин айтканын уксаңыздар, караңыздарчы. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. 2 күн мурун мен бир видео чыгарып, ал видеодо Садыр Жапаровду каралоо бир видеосун таратты эле, ошого жооп кылып видео чыгардым эле. Ошонун уландысын азыр жыйынтыктап коеюн деп чыгып отурам. Ал видеодо жакшы комментарийлерди жазгандарыңыздар үчүн чоң рахматымды айтам. Зарыл ишим болбосо зардалды эмнең бар деген сөздүн төркүнүнө мен азыр түшүнүп отурам. Себеп дегенде ал Зардалы бизден абдан алыс жер болгондуктан биз көп нерсени билбейт экенбиз. Ушулар 30 жылдан бери свети жок жашап келгенине мен таң калып отурам. Байкуштар эмне деген күндөрдү көрүп отурган. Биздин бир эле саатка светибиз өчүп калса жөн эле ызылдап көрүнгөн жакка чалып жиберебиз. А булар болсо 30 жыл бою свети жок отуруштур, жолу жок отуруптур. Бир дагы президентибиз басып барбаптыр. Быйыл болсо мынакей Садыр Жапаров барса ушунчалык сүйүнүп, кубанып отурушат. Ушу биринчи жолу ушул жака бизге президент келди деп. Садыр мынакей буту жеткен жерге жөө чуркап, буту жетпеген жерге машина вертолетко түшүп алып, кыдырбаган жердин баарына кыдырып, баардык элдерге көңүл буруп отурат. Жанагындай ыйлап отурган ата энелерге үйлөрүнө барып, бутун чечип, наныбыз тийип, ушул бир адамгерчилик сапаттарын көргөзүп отурат. Бир капыстан айттырбай барып, көп жерлерге барып текшерүү жүргүзүп, ошондой эмелери менен, сапаттары менен бизге жагып атат. Анткени бизде текшерүү жүрөт дегенде 2-3 күн эртелеп айтып, жышынып, кырынып, жуунуп, анан барып анан кийин текшерип коюшчу. А биздин Садыр болсо внезапно барат да текшерип, баардыгын по факту кармайт да ошолордун баарын. Ушул жактары менен бизге абдан жагат Садырдын кылган иштери. Анан көпчүлүк биздин президентибиз галстукчан төрөлүп калганыбыз менен мурункуларыбыз көпчүлүк жерге вообще чыкчу эмес. Алар деле бир какой-то деңгээлде иштерди кылды, бирок ушул Садыр менен ташип кылып аткан иштерди массалык түрдө мындай иштерди кылган эмес. Анын баарын айтышыбыз керек. Курулуш жагынан биздики Евразия өлкөлөрүндө Казакстан, Кыргызстан, Беларусь, Армения, Россия ушул өлкөлөрдүн ичинде биздики курулуш жагынан биринчи лидер болуптур. Анткени ошончолук массалык түрдө курулуштар жүрүп атпайбы? Эмне деген военный техникалар келип атат, пассажирский самолеттер келип атат. Госипотека деген бизде качан болду эле? Мынакей госипотекадан эмне деген үйлөр курулуп, мына кечөө баарына ачкычтары таралып, көптөгөн үй бүлөлөрдүн үйлөрүнө кубаныч тартуулап отурат. Андан тышкары тыштагы мигранттарыбыз шаардын каалаган чекелеринен сонун үйлөрдү алышып, рассрочкага болсо да үйлөрдү алып атышат. Анткени мурда мынчалык үйлөр массалык түрдө курулган эмес. Азыр каалаган жерден ала аласың үйлөрдү, алаңа жараша. Мунун баары эле жетишкендиги бара-барда иштеп атканы бизге айдан ачык көрүнүп турбайбы? Мына 47 түрмөнү жок кылып, ордуна жакшынакай үйлөр салынып, бүгүн мынакей ачылышы болуп атат. Дагы бир топ үйлөрдүн кубанычы коюнуна батпай отурган кездери. Ушунун баарын эле биз көрүп билип турабыз. Иштеп аткан кишиге жаман тилибизди тийгизбей, иштеп аткан кишиге ушунчалык дем күч берип, жакшы сөздөрүбүздү айтып турсак, алар дагы иштегиси келет да. Эмне деген ГЭСтер салынып атат. Мына мисалы биздин Кыргызстанда бир жалгыз эле Абдыраев мектеби бар. Жалгыз государственный музыкальный мектеп-интернат да. Ошол канча жылдан бери билбейм, 40-50 жылдан бери беле ремонт болбоптур. Мынакей былтыр барып кетти эле жеринен көрүп, азыр мынакей жаңы интернат салынып, капитальный ремонттору башталып, жакшы жаңылык болуп атат бизге дагы. Спортчуларыбызга көңүл бурулуп, эмне деген спорт комплекстер курулуп, спортчуларыбызга үйлөрдү, биздин Кыргыздын атагын чыгарган спортчуларга эмнегеден үйлөр берилип, машиналар берилип, көңүл бурулуп атат, жерлер берилип дегендей. Андан башка эми камчы менен Садыр экөө сыйкырчы эмес да, сүф дегенде эле дубай болуп кетпейбиз да. Ошон үчүн кылып аткан иштерине шүгүр келтирип туралы баарыбыз тең. Кээ бирлер мынакей өркүндөгөнү кайсы, өскөнүбүз кайсы, нан кымбат дегендер бар. Эми Садыр отуруп алып, нанды кымбаттат, унду кымбаттат деп приказ бербейт да. Ал деген бүтүндөй дүйнө жүзүндө баа көтөрүлсө, бизде да көтөрүлөт. Аны түшүнүү менен кабыл алышыбыз керек. Анан 2 дос качып баратат деп эле жанагы Күрөнт деген бала дет алыска отуруп алып, кыргыз элим 2 досту качырбай кармап калалы деп эле ар кандай састык сөздөр таратып атпайбы? Как будто Садыр менен камчы качып барат эле, артынан кыргыз эли кубалап бараккансып. Алар качпайт, сен качып жүрөсүң ошол чет мамлекетте.
93-94-жылдары карабымга да жетпей калган учурлар болчу. Ошолордун баарын көңүлгө алалы. Азыр эми шүгүр, Кудайга шүгүр эле жакшы эле жашап атабыз. Өркүндөп өсүп атабыз. Мына 3-4 жылдын ичинде деген сонун немелер болду. Эми 7 миллион кишини 2 эле киши башкарыш оңой эмес да. Керек болсо бир үй бүлөнү бир киши деле башкара албай эле чачырап кетип аткан учурлар болуп атпайбы? Анын баарын көңүлгө алып, кичине поддержка кылып туралы. Жаман тилибизди, жаман сөзүбүздү тийгизбей, жакшы сөздөрүбүздү айтып турсак, алар дагы иштегиси келет. Эми мынакей дагы бир сурокко садырыбызды шайлап алсак, анда бизде ошондо өркүндөп өсүү дегенди ошондо анык көрөбүз. Эмне деген сонун иштерди кылат дагы бир сурокко шайланса. Ошонун баарын ойлонушубуз керек. Баарыбыз биримдикте бололу, ден соолукту